Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык колледжинин окуу өндүрүштүк тажрыйба борбору ачылды. Ага кала башчысы, облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары жана мугалим студенттер катышты. Индустриалдык педагогикалык колледжи башкалардан айырмаланып кесиптик стандартка окутат. Индустриалдык педагогикалык колледжи менен биздин Ош облусунун 3 районунун меморандум түзгөн. Булар ошол Санарип аймак деген биздин өкмөттө долбоор бар. Ошол долбоордун алкагында жарандарды, чарбаларды электрондоштуруу максатында азыр иш аракеттер жүрүп атат. Азыркы күндө 80%дан ашуун ушул электрондоштуруу иштери жүргүзүлдү. Азыр 3 районубузда ушул Ошмо менен Санарип аймактын алкагында меморандум түзүлүп, ушул сыяктуу ушул Ош мамлекеттик университети тарабынан алдыңкы тажрыйба борборунан бүткөн биздин балдарды Ош облусунун аймагында мамлекеттик эмес мекемелерге жайгаштырууда иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Индустриалдык педагогикалык колледжи студенттерди теория менен кошо практиканы кошо айкалыштырат. Ал үчүн бардык керектүү шаймандар алынган. Чеберчилик дизайнерлер үчүн тигүүчү машинкалар алынса, программист студенттер үчүн айыл өкмөттөр менен келишим түзүп, Санарип аймакка киргизүүгө студенттер тартылган. Өзү биздин долбоордо жумуш орунда окутуу деген атайын аспект бар да. Бул деген теориялык алган билимдерди практикада өздөрү колу менен кармап, көрүп, жасап үйрөнүш керек да. Ошон үчүн биз окуу өндүрүштүк комплекс ачтык. Ал окуу өндүрүштүк комплекс дегенибиз бул жерде биз теориялык билимди беребиз. Анан ал жакка барышып студенттер өздөрү машиналарга отуруп тиккенди, бычканды, ар кандай дизайн кийимдердин дизайн жасаганды үйрөнүшөт да, практикалык түрдө үйрөнүшөт. Колледждин өзгөчөлүгү анын коопсуздугунда. Мындан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарда билим алуусуна мыкты деңгээлде шарттар түзүлгөн. Кесипке багытталган окуу жай болгондуктан, бул алдыңкы тажрыйба борбору болгондуктан, бул жерде өспүрүм студенттерди тарбиялап, келечегине багыт берген сабактар берилет да. Жана ошол компетенттүүлүккө багытталган сабактар берилет. Шарттарда жана бизде аралыктан окутуу да бар, онлайн. Ар бирибиз өз мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша окуй алабыз. Буга чейин өлкө ичинде 8 колледж окуу өндүрүштүк комплекстерин түзүү боюнча реконструкциялоо иштери башталган болчу. Ага Азия өнүктүрүү банкы колдоо көрсөткөн.